Эмираттан айткан биз туугандарыбыздын бири айтат, кошумча ошол биз кээде ошол иштен кеч келип анан багымдат намазына көбүнчө уктап калып атабыз. Ошондуктан багымдат намаз жөнүндө айрыкча парз намаздар жөнүндө дагы бир эки ооз кеп кошуп койсоңуз, анткени биз Эмираттан туруп ушул Марал ФМ дугабыз деген жакшы бир сөз келди, урматтуу бир тууганым. Билесизби, бул боюнча мен бир канча хадистерди окуп берем. Азирети Ибн Умар разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз айтты дейт: "Бунияль исламу аля хамсин, шахадати ан ла илаха иллаллах, ва анна Мухаммадин расулуллах, ва икамис сала, ва итаиз зака, ва аль-хаджи, ва сауми рамазана" дейт. Ислам 5 негизге курулган. Анын биринчиси Кудайдан башка жаратуучу жок деп, жана Мухаммед акыркы пайгамбар деп күбөлүк берүү, намазды тургузуу, зекетти берүү, ажылыкка баруу жана Рамазан айын орозосун кармоо дейт. Демек, ошол 5 негиздин бири ошол намаз, урматтуу бир тууган. Намаз тургузулбай кала турган болсо, адамдын дини тургузулбай калып кетиши толук түрдө мүмкүн деген маселе келип чыгат, урматтуу бир тууганым. Андан сырткары, урматтуу бир тууганым, пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ас-салату амуду дин", намаз бул диндин тиреги, түркүгү дейт. Эгерде үйдүн түркүгү кулап түшсө, үйдүн баардыгы кулап түшкөндөй, намазы кулап түшкөн адам да кулап түшөт деген сөз. Ошол диндин түркүгү болгон намаз 5 намаздан турат. Эгерде бир намаз калып калса, кемип калса, анда ошол түркүк толук эмес болуп калат деген маселе келип чыгат. Кудай таалам ошондон, урматтуу бир тууганым, бизди сактаган болсун. Ал эми пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисте айтат: "Мен хафаза аля салаватил хамси, аля вудуиха ва мавақитиха ва рукуиха ва сужудиха, яраха хаккан лиллахи алейхи, хуррима аля нар" дейт. Кимде ким 5 мал намаздын дааратын бекем алып, өз убактысында намазды калтырбастан, уктап калбастан өз убагында окуй турган болсо, руку саждалардын ордуна кое турган болсо, Аллах Тааланын буга өзүнө буйруган парз экендигин мойнуна ала турган болсо, анда бул адамга тозоготу арам болуп калды. Демек, сөздүн маанисинде андай кылбай калса, анда тозоготу ал адамга адал болуп калышы мүмкүн деген сөз келип чыгат. Башка бир хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат: "Аввалу ма юхасабу бихил абду яумал киямати ас-салату, фа ин салухат салуха сайру амалихи, ва ин фасадат фасада сайру амалихи." Кыямат күнүндө пенде эсептеле турган эң биринчи нерсе бул анын намазы болуп эсептелет. Эгер намазы оң жолуна түшсө, амалынын баардыгы оң жолуна түшөт. А бирок намазы бузулуп кетсе, анда башка амалдардын баардыгы бузулуп кетет дейт. Намаз окубай туруп жакшы киши боло берем дегендердин сөзү мына ушуну менен жалганга чыгат. Ошондон, урматтуу бир тууганым, намазды оңдой турган болсок, мына ошондо Кудай Таалам иншалла биздин жакшылыгыбызды иншалла алып келет. Ал эми Кур'ан-ы Каримде Худ сүрөсүнүн башында 114 аятында келет: "Вакимис салата тарафай нахари ва зулафан минал лейл" деп келет. Имам Мужахид айтат, бул деген таңдын башындагы багымдат намазы, ошондой эле бешим намазы, анан кээде бул асыр намазы да айтылат деп, урматтуу бир тууганым, маселе келип калды. Демек, урматтуу бир туугандарым, намазды сактоо, окуу маселеси өтө мааниге ээ. Буга маани бербей таштап койбош керек. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисинде адамдын чыныгы мусулман экендиги жана мунафык экендиги мына ошол багымдат намазы менен куптан намазынан дагы билинет дейт. Куптан намазын окубай койсо, багымдатты окубай койсо, Кудайым сактасын, ошол адамдын мунафык экендиги кадимки ачыкка чыгып калат дейт. Кудай таалам мунафык болгондон баарыбызды сактаган болсун.